Şaşırdım Osman'dağı yıldızım Yürekten sıygan nur kızım Ben seni gök kokarmayın Bol olsun benim arasın Osman'dağı yıldızım Yürekten sıygan nur kızım Ben seni gök kokarmayın Bol olsun benim arasın Sözlerin şiirin bal tatlı Görsem deyim seni bir arzu Mahabat damalımı Joluksak bakta alçalı Assalamu alaikum jigitlerim nake. Biz 10 günden beri bu yerden neçe yerden atабыз. Марской жылуу туздуу деген жерден. Жылыш аябай жакшы. Мен лично өзүмө колум ооручу, муундарым ооручу, тизе, моюн деп коет. Бел омурткам жакшы эмес болчу, кыймылдашым. Жылыш жакшы мынакей азыр. Отуруп да отжимание кылып, туруп да отжимание кылып турган болуп калдым. Жылыш жакшы мына. Айдос Серикбаевдин ушунда ачып бергенине 53 ачканы өтө кубанычтабыз. Жакшы. Өркүн өзүнүн элдин кишиси болсун. Дайыма элдин батасы тийген жигиттерден боло берсин. Тилегим ушул. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün adamı Resulullah Allah Teala sansı sesi muhtalı cana şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le hanını biliyorsunuz sahabalarına çağrıyalara selam salavatlar olsun. Bizim şu tuz kurumda oturağız. Şu zerotö жақсы ekemiz de biroderden olup geldik ele. Bana mende de bugün 10 gün oldu. 10 günden beri öyle жақсы tasir aldım. Köpçüler mor etile. Onu жақсы olup kaldı. Cengiz olup kaldım. Şu an bu yerge keldingizler, özünüzler körüңүздөр. Мен уккандан bir көргөн деген бар. Ошону келип өзүңүздөр көрсөңүздөр өтө жакшы болот. Бирок өтө жакшы. Мына ушундай шартты түзүп койгон Айдос Серикбаевга рахмат. Ушу эл үчүн иштеп атат. Ушул Айдос Ağızga Allah Teala deni solup versin, hücresiyle atıştığın ıntımap versin, iman versin, her daim şunda jakşı, el üçün işleylikle bile versin. Biz de buna kelgenimizge 4. gün oldu. Jakşı, Kudayga şükür buna. Kişine astıyakandırız vardı, bugün keçeden beri bize sezip atабыз da, faydası Kuday bir. Bayağı uyup orugan жерlerimiz azayıp, uykuda jakşı olup kaldığımda, uyuktasam jakşı еш алғандай болып. Bununla büt para yok. Жақсы inşallah. Öte жақсы нәрсе екен, рахмат. Шул немелерге. Allah razı olsun. Biz ошол жерге 5-нчи күнү келип атабыз. Ушу сөөк муңдарыбыз аябай ооруч эле. Ушу сөөк муңдарыбыз ооругандар базылып, ден соолугубузга жагып атат десек жаңылбайбыз. Ушу жерге келип без алып, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Жакшы экен.
Alhamdulillah. Алыстан, таластан келгенбиз. Сиздер болсо Баткенден келдик деп атасыздар. Мына бүгүн биринчи жолу көрдүм. 10 күндөн бери көрбөй жүрчүмүн. Каяктан келдиң сен бүгүн? Сиздин айыл жаңыстан келдим. Жакын эле. Таластан окшойт анда. Жылышы жакшы негизи, сезилип атабы? Отуруп турган кандай мыкты болуп атат го тимеле. Ишке чыксаң да 1-2 сааттан кийин жумуш кылгың эле келип берет экен, эч жериң оорубайт экен. Мурун балтан минтип кармачыга келгенден минтип кармай турган болуп калдык мынакей балтан. Тас дейт анакей. Жакшы. Жакшы, ушул жакшы. Жылышы жакшы экен. Рахмат айдос. Витаминдер берет экен, жакшы морской чайлардан берип турат экен. Кудайга шүгүр мына ушул тер менен канча биздин немелерибиз чыгып кетти, турдарыбыз, ооруларыбыз. Алла разы болсын. Жакшы ошол. Бир эчтеке айтпайсың. Качан түнкү саат 10-да кезеңде ушундай таптаза. Разыбыз. Ушул шипасынан беребезин. Келип эз алгыла. Ден соолукка. Жакшы болот. Ушул Биз таластан келдик айланайын. Ушундай даарылык касиети бар, баш ооруга, бут ооруга, кол ооруга, давленияга, сахарга деген бир немелер бар экен да. Ошону менен ушакка келип калдык. Анан эми Кудайга шүгүр. Бардыгы ушу айтылган немелердин бардыгы жакшы экен. Мен мисалы үчүн мына колдорум кыймылдап, анча кыймылдачу эмес. Мына азыр кыймылдап, мындай өйдө көтөрүлүп, буттарым да ошондой болду. Анан давлениям бирде көтөрүлүп, бирде түшүп турчу эле. Азыр нормальный болуп калды. 120, 80, 120, 90 ушундай эле болуп калды да. Азыр аябай жакшы, мен ошого сүйүнүп атам. Эми дагы келгим келип атат, дагы узартып алсамбы деген ниет болуп атат. Эгер неме каражат болсо. Анан ушул эми мен үй барганда балдарым тааныбай калат болуш керек, өзүм кап-кара болуп келгем да, ооруганда адам кап-кара болуп кетет экен, кан бузулат окшойт. Анан булга берге келгенден кийин Кудайга шүгүр, элге окшош болуп, мен деле ак жумалдай болуп калдым. Өзүм мактап коеюн. Мына жакшы Кудайга шүгүр. Буттарым да жакшы кыймылдап калды. Колдорумду, далларым таза мындай неме кылчу эмес да, кыймылдатчу эмес. Мунум жакшы болуп калды. Берден дагы биз бирке ичине мындай бирке мындай жумшарып да бердим денебиз. Разминка жасап атабыз. Жакшы ушул жерде иштеген адамдарга чоң рахмат. Мурда тааныш болбосок, эми тааныш болуп калдык. Эми дагы Кудай кааласа, буйруса келип турабыз. Келгенде эми биз таза мөгдүрүп калгандай келбейбиз го. Эми келгенде жакшыраак болуп келет болуш керекпиз, анан кийин андан ары да жакшыраак болсок деп. Эми жашыбыз өтүп бараткандан кийин мындай жатып калбасак экен деп адам ошондой тилейт экенсиң да. Ушул биздин тилегибиз. Ушул балдарыбыздын астында жакшынакай болуп, жатып калбай, балдарды кыйнабай, ушинтип жүрөйүк, ден соолукта болоюк деп. Анан ушул жерде иштеген балдарга, мына Айдос балама чоң рахмат. Ошо Алла разы болсун, балдардын ыратын көрсүн. Ошол жерде балдары келиндер менен иштейт экен, келиндер да аябай жакшы экен, балдар да аябай жакшы экен. Илгеринки эмне десең ошону дароо аткарышып, ушинтишет экен. Бир келини массаж жасайт экен. Ал массажга кирдик. Абдан жакшы экен. Чоң рахмат. Ушул мен де сүйлөйбүн. Мен Көлдөн келдим, Түп районунан. Давление бронхит менен келгем, дем ала албай бронхиттен. Больницага жатып чыгып, канча жаттым такыр. Жардам болбой, анан ушакты угуп алып, инилерим биякта турат бишкекте. Эже келиңиз деп чакыртып атышып, келип ушакты издеп таап келип. 4-чү күнү лечение алып атам, уктай албай калдым такыр. Жатсам эле кысылып оягым, чыйкылдап. Буюрса жакшы уктап, давлением 180-200 менен келгем бияка келгенде. Азыр 150-140 болуп, кадимкидей башымдагы жеңилдеп жакшы болуп калдым. Ушу жакта иштеген балдарга, кыздарга, келиндерге чоң рахмат. Ушинтип эле элдин ден соолугун чыңдап, аман эсен болушсун, жүзгө чыгышсын. Баарын айтат элем ушу жакка келип, эгер ооругандар болсо ошол жактан келип дарылангыла. Буюрса баары жакшы сүйүнүп атам, өзүм бир туугандарым да сүйүнүп атат. Эже күндөн күнгө жакшы болуп бартасыз деп. Ошо рахмат.
Чоң рахмат ошол жактагы иштеген балдарга, келин кыздарга чоң рахмат. Келгенде мен кандай элем? Басалбай, мындайча басып, ушинтип келбедим эле. Азыр кичине андай болбой калдым да, мен саат унутуп калдым. Ben aytkanlarımda birinci gelin ayıp okşaşıp gelgensiz. Мынтип басып келгенде айдай болду. Эже өзү айтмакчы, капкара болуп келсе анан эми жаштарга сулуу болду. Чынында капкара болуп кетти. Асканы жакшы. Анан үйгө барсам тиги кыздарымда сүйүнүп атпайбы? Берде кыздарым үйүнө келдим мен. Апа, асканы соңуп калып турган. Апа, мынтип калган дұрыс қой деді, ушулар сүйүнүшүп атат. Ең негизгиси сулуу болуп калыңыз да. Сулуулук дүйнөнү башкарат деп. Саламатсыздарбы? Мен Токмоктон келдим, эжелерим келиптир. Эжем сен дейм, Таластан келиптир, анан ушундай жакшы жер бар, Туска деп. Анан келдик дегенде мен дагы кызыгып бияка келдим. Бутум колум уручу, кандыбыз. Ушуларга жакшы дегенден келдим. Анан жакшы экен, мага жакты. Тиги немеси жакты. Тузу ичине киргенде аябай тердегени жакты. Массажы жакты. Ошо. Күнүгө келип турам мен. Анда-санда оорган сайын келип турам. Мен шифасын берип, аман-эсен аяк бесе экен деп тилеп атабыз. О, жеңил. Жакты, массаж аябай жакты. Массаж жакшы экен. Мен келдим. Ким фамилия? Сулайманова. Негизи эме да. Түп тебирип тугат эми. Сиздер акысы болмосо, алас, нары деген сыяктычы. Түп тебирип. Кимдейсиз дагы айтып коесузбу? Сулайманова. Сулайманова. Бияка келген кишилер аябай эметип жашарат. Жашарат байкап атасыздарбы мында? Аңарып. Мен келегим болду эми кечээ. Жүрсөң көрөсүздөр эми Жүрсөм. Жакшы жүрсө сүйүнүп отур, мен такыр демала албай жатканды уктай албай аябай кыйналып калдым кадимкидей. Жеңилдеп калдым да, бурункунан давлениямда. Давление жакшы болду. Түшүп мен бияка 180, 190, 200 менен. Канча күн келип атасыз? Үчүнчү күн. Bir gün canımda da girip mi? O, Süleyman'a ya? Gülbara ya? Ne Gülbara? Assalamu alaikum hurmatlı bizden görüşçüler. YouTube kanalın görermandары. Bugün sizlerge biz tuz жөнүндө айтып беребиz. Южно-корейский технология боюнча жасалган туз бөлмө. Бүгүнкү күндө актуальный болуп атат. Нано технология менен жасалган. Эмнелерге эң биринчи адам пайдага жакшы умтулат эмеспи? Эң биринчи пайдасын айтып кете турган болсок, бул иммунитетти жакшы көтөрөт. Андан тышкары бронхит, астма, суставтарга жакшы, колу буту жылыбагандар жакшы. Андан тышкары адамдардын да иммунитетине жакшы деп кеттик. Анан колу буту жылыбагандар жакшы. Простатит, цистит, ошондой эле суук тигендин баарына жакшы да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө аябай дарылангандар, эмелер көп да. Результаттар аябай жакшы, жыйынтык аябай жакшы да. Ошол үчүн бул жакка келебиз. Келип көрүп кетсеңиздерге эң биринчи посещение бекер. Сизге айтып коеюн. Ушул каналды көрүп келгендерге эң биринчиси бекер. Ошол үчүн баягы айтабыз, YouTube каналынан келдик десеңиздер, ушул каналды көрүүчүлөргө бекер да. Ошо бул жерге келиш менен адамдар 10 күн, 11 күн деп койсок болот. Биринчиси бекер болсо 11 күн келип каралышат. Анан бул жерде жанагы лечебный чай деп коебуз, боор тазалаган чай. Ошо боор тазалаган чайдан беребиз. Анткен себепте бүгүн боор көп 80%, 90% боорубуз жабыркап атат, ошо боор тазалаган чай. Андан тышкары кальций жемчужный 147 ооруга пайдалуу. Омега-3 мээге пайда, сөөктөргө пайда. Ошондой эле көздүн көрүүсүнө пайда десек болот. Спирулина деген жанагы эмени беребиз. Менделеевдин мезгилдик таблицасында болгон микро макроэлементти
камтылган ошо спирулина деген препаратты беребиз. Андан тышкары чесночный масло деп коет, сарымсактын майы. Ал иммунитетти жакшы көтөрөт, раковый клеткаларды өлтүрөт, жашартат да, мындай айтканда, кан тамырды жакшы тазалайт. Ошол канча ошо чесночный маслону ичкен сайын адам үшүбөйт. Ошончолук жана антивирус деп коет, ошо вирустун баарын өлтүрө турган чесночный масло. Андан тышкары мындан туз бөлмөнү айтып кете турган болсок, туз бөлмөдө 80-ден ашык 90-га жакын минерал чыгып турат. Адамдар ошол минерал менен дем алышып, ошол үчүн ак кийим ки дегенибиз ошол да, бирден бир пайдасы ак кийим кие турган болсо, жеңдери, буттар жабык боло турган болсо, сөзсүз түрдө мунун пайдасы өтө, таасири өтө чоң болот да. Ошол үчүн бул жака келгенде биз ХБ кийим беребиз, плотный. Ошону кийип алып отурушат. Эми бүгүнкү күндө баягы миң уккандан бир көргөн дейт го. Ошол үчүн бул баягы биз айта беребиз, мактай беребиз, бирок келип бир көрүп кеткиңиздер да. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Жакшысыңар деп салтыр. Кандай? Ассаламу алейкум. Айдос, байке, денсаулыгыңыз жакшыбы? Алхамдулилля. Элдик дарыгер. Алхамдулилля, Роббил алемин. Туз менен баардыгы жамандыктар чыгарып, жакшы дух берген. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Кандайсыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар? Жалпы кыргызстандыктар планета. Мен кайрадан эле 6 жылдан бери ушул тузду бөлмөгө келип, өзүмдүн ден соолумду чыгап жүрөм. Бүгүн дагы келип калдым. Ким келбегендер болсо шашкыла. Азыр болсо мен шашып атам. Бересизби мына кийим? Кийимдерди да берет экен да бул жерде. Специальный спецодежда деп коет. Септеңде туз бөлмөдө тер десең дагы ушуга сиңет дагы, бирок туз бөлмөдөн чыккандан кийин сразу чечип койбосо, сенен чыккан тер кайра анти болуп калат экен да. Ошондон мына менин айым кел айдагүл. Айдос акебиз биздин дарыгер. Ичиң күйсө өрттөн алса туз жана дейт го. Бизге келип туз жалап кеткен. Тузду жалап койсоң, жок дегенде 1 жыл сохраняешься да. Кел өткүлө. Азыр биз чечинебиз. Кел балам, кел ой. Өтө кой, болду сез. Ана дуа кылып койлу. Илахамин, Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана. Аллах Таалам бизди пенделерине жардам берсин, бизди боорукер кылсын, бизди имандуу кылсын. Ушундай айдостой армия, элди ойлогон, ден соолукту ойлоп бизге жардам берген балдар, кыздар көбөйө берсин. Баардыгыбызга Аллах Таалам талант берген, ал талантты аракет кылалы кымбаттууңдар. Жакшы жака жумшайлы. Жакшы жака жумшайлы, көбүрөөк жашайлы. Ушундай айдос окшогон, элди ойлогон адамдар көп болсун. Берекелер болсун. Аз дагы артисттерибиз келет. Амин. Аллаху акбар. Сырдашабыз. Ырдашабыз. Калганды айтпайлы кой. Форма бер деп айтайын. Форма берип койсоңуз жакшы болот эле бүгүн. Биз бүгүн конокто өзүңүздөр билдиңиздер да. Айдос жалгыз эмес, бала чакасы, келинчеги сонун. Балдар баарды кызматта да. Мен ушундай жакшы адамдарды көрсөм, аябай кубанам. Себептен жакшы адамдар көп болуп, баары эле жакшы негизи. Просто пейил да. Пейилибизден көп кээбирде жагылышып калабыз, Кана? Мен баягы жерге чечине берели. Неме бар экен? Гер жапатасыз кечи. Биздин формалар, Кел эме, бас. Мону ал сени, Капада даярдана берели. Жүр мына. Айбикен да киргизип коюп. Айбике жүр. Мен бүгүн Айбике, сен да жүр. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди 1 март Бишкекте концертинде, кайрымдуулук концертинде күтөм. Ошондой эле Ошто 5-6 мартта Ошто окуярмандарымды концертинде күтөм. Көрдүңүздөр туугандар, бул жерде баягы. Мен азыр 57 жаштамын да. Көрүмүм берет. Ну хотя бы 37 жаш, 20 жашта да. Көрдүңүздөр мындай эмне деп коет? Витаминдер. Витаминдерди ичебиз.
Бұл естетсін витаминдер, бұл жерде порошок жоқ. Никотин же электрик жоқ. Бұл жерде денсаулық бар да. Анда mesela оны бірден істеп болады, жоқ бұндай таштап қойса да болады. Yaşarınlar geliyor. Yağa geldi. Çok olmaz. Neyse daha evvel yaşlarım. Ben oynayan yok mu? Pakazı kamaz. Bölme öğreniriz. Bu. Gel. Ana, dayılar kay balam. Bunda benim de balam gelgen. Bir yakın kirip söyle. Gel kızım. Oyna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Salamaslar. Desoltar жақсы ма? Кісі өтіп тұр ғой. Қандайсыз? Жақсы ба? Жақсы көрдім. Allah razı olsun. Келгіле. Мына келіңіз, бір минутқа бияқа. Бізбен чай ішпейсіңдер бе? Туғандар. Кыргызстандықтар. Туз бөлме. Это твоя жизнь. Бұл жерде кейбіреулер ойлайды ұқсайды. Бұнан шығып алып, саунаға кіреміз, же суға түседі. Жоқ. Бұл жерге түскеннен кейін 5 сағаттан кейін анан ваннаға кіріп, ыстық жылы сумен жуынып, ошол денеден шыққан туздарды, жаман заттарды, шлактарды жуып салсаң болады да. Мені Айбикем менің чоңайып қалып тұр ма? Шаштағы прическа. Ой, мен қызым Айбике. Бұл балауыз. Балам Данияр. Ху деп қоғалашы? Соның бекен? Сон. Туз, Туз бөлме сон екен деген бір екі өйчені? Туз бөлме. Болмо? Бөлме. Туз бөлме сон. Allah razı olsun. Келіңіздер. Балдарды алып келсеңіздер болды. Мен айтпадым біле. Bir 6 жыл мұрда. Кішінекейінде 3 yaşarında, 3 жыл мұрда. Шул Айбикем жөтеледі. Еш тоқтауға жөтеледі да. Анан кейін қатып танышып қалдық. Құдай бізде сол Айдосқа жолып тұрып, жоқ, туз бөлмені оқып қалдым. Анан ушул жерге алып келейін деп келіп, анан жақсы болып қалмады қызым. Шул туз бөлмеден бұл сухой емес, баяғы корейская технология деген. Мына мисал үшін мол жерге тусам жырғап қалам да. Ушул луч, ушул туз, ушул баяғы мұздап тұрған жерге, қақсап тұрған жерге жетеді екен да. Эми айта берсе сөз көп, бұл керемет, аябай. Керемет. Жашарыңыздар келсе, кішкене көңіліңіздерді бұрып, өзіңіздерге көңіл бұрғаншы. Ато тиги иш, бу жумуш, тиги акча, бул акча. Акча да табылат. Али катын да табылат. Карыз берилет, катын жаңа калат деген жер ушул жер да. Ден соолук. Ошондуктан, урматтуу кыргызстандыктар, особенно Россиядан келгендер, аякта суук постоянно иштесин, өзүң жөнүндө ойлойсуң, так бала чакама акча жөнүндө түшөм, ата-энем жакшы болсо экен, үй сатып алсам экен, машина сатып алсам экен, акча деп кетип калабыз да. Давайте лучше жить. Леопольд, давай жить солью и чистой душой. Мына менин балам да келип отурат Россиядан, Эрдәулет. Баксакалдагы келип отурат, кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Эми жабайм, уштап бардым. Азыр. Бияка кирип жатсаңыздар болот. Сиз да сүйлөп коюңуз буга. Сүйлөдүм. Сүйлөдүңүзбү? Сенден артык калып сүйлө. Ой, азамат. Рахмат. Деш болыңыздар, бізде азыр Бақыт Мамаев келеді, Құдай бұйырса, Айнагүл нарқы қыздар да түсіп отыр. Келіп, өзіңіздердің денсаулығыңыздарды шығарып кетішіңіздерді сұранамыз. Келіңіздер. Аллах акбар. Эми қошташ бойыз. Пока. Біз түсіп олады. Мен ақсақал үшіп кетті. Жоп, Леопольд. Biz Gölden gelgenbiz, kичинекей балам doktordan жакшы болбой койду. Антибиотиктерди сайсак да жакшы болбой, адышкасы кетпей эметип атканынан ушактыгып алып келгенбиз. Мына 5 күн киргиздик, жакшы болуп калды. Адышкасы жок, жөтөлү жок. Дагы бир аз эле моягында эмес болуп атат. Ошону дагы 5 күн кирсек, бир акысы жакшы болуп кетет окшойт. Ошо жакшы экен. Канча жашта балаңыз? 7 ай. 7 айлык баланы алып келдиңиз бе? 7 айлык бала. Уул. Антибиотиктер жакшы болбой койду, такыр. Ал временный да. Временный да жакшы болбой койду ошо. Анан бияктыкы аябай жакшы экен ошо. Жакшы болуп калды шүгүр балам. Адышка болуп такыр. Өзүңүздүн дем албай, жок, нерим. Нерим. Ошо жакшы болуп калды. Аябай жакшы экен ошо. Бияка ким жүрөт сизде? Биздин айылдан ошо Бекбол сынага бияка келип жүрчү экен ошо. Анан ал киши ошо
дем салып балдарды көрүп эметип турат. Өзү дагы бияка түштү. Түштүр, анан ошол жака апарсак эле суук тийиптир, жөнөгүлө азыр деди. Бияка деди. Анан келип эле биякта издеп ошо эме кылып калдык. Ал өзүнөн өткөрүптүр да, туз бөлмөнү. Сезгенден кийин анан точно айтыптыр да. Ошо иш айткан, 5 күндө эле жакшы болосуң деп. Мен бүгүн 5 күн болду. 6-чы күн келди. Аллах разы болсун. Жакшы келди ошо. Аллах разы болсун. Шыпасын берсин. Жакшы болуп кетсин небереңиз. Бул 7 айлык, Ооба, тиги жана күчтүү антибиотиктерди да сайды да. Больницага апарса. 7 айлык балага. Такыр эффект бербей койду. Анан бияктан биринчи алып келген күнү эле алышкасы кичине азайды. Такыр жем албай жаман болду. Докторго ошондой жатканбыз, ошондой чыкпады. Кайерде жатасыз? Шаарда. Бишкекте. Саматикага жатканбыз, ошол жерден жакшы. Ошо көптөр билбей атат да, что бияктын тузу кээбиркилер ойлойт окшойт да, туз ичет же тузга түшөт сууга депчи. Жок, бул кургак суу я, Айдос. Кургак туз да. Кургак туз. Южная Корея технологиясын. Технология южный корейский. Жакшы экен. А эмнеси уже касиетинде эмне бар экен дейм да, ушул ушунчалык таасирдүү. 80ден ашык минерал болот. Минерал. 80ден ашык минерал болот, 90га жакын. А минерал деген эмне? Минерал деген адамга бүгүнкү керектүү макроэлемент пайдалуу минералдар бар. Пайдалуу минерал. Ошо микро 80 минерал дегендерди биз баарыбыз эле баягы китеп окубайбыз да. Келип түшүнбөгөндөр бар да, ошону айтып сурап атам. Бүгүнкү күндө адамдарга эмне керек? Витамин керек, макроэлемент керек да. Тамактан ала албаган, природадон ала албаган, ошондой эле тамак аш. Азык экен да бул. Азыктар мисалы адамга керектүүчү. Бүгүнкү күндө адамдар жабыркап атат да. Анткени глобалдуу нерсе бул экологияда. Экология бузулуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, канчалык деңгээлде бузулуп атат. Глобальный нерсе. Страшно. Машиналар көбөйдү, газдар көбөйдү, ушундай завод, фабрикалар көбөйдү, бул экологиянын бузулушуна алып келип атат да. Ал эми экинчи фактор бул тамак аштын бузулушу деп коет. Тамак ашта тууралуу натуральный болбоганда бүтө эле жасалма болуп калды. Химикат көбөйдү. Жебе деген нерсенин баарын жеп атабыз мындай айткандачы. Ашыкча жеп атабыз мындай айтканда. Ошонун баары балага таасир этет. Анан тукум куучулук деген бар бизде. Тукум куучулук үчүнчү фактор. Тукум куучулук бул адам атадан атага бере турган, кан менен бере турган оорулар да, бул сахарный диабет, ошо сыяктуу көп оорулар тукум куучулук менен берилет да. Ошол үчүн тукум кубатын десек, оңолушубуз керек. Сахарды диабетке деле пайдасы бар экен. Мындай байкасамчы өтө мына сиз өзүңүз шоу дүйнөсүндө жүрөсүз да. Биздин кыргыз элибиз уникалдуу эл да, шоуго жакын да. Ден соолукту биз баягы айтып коебуз тилдөөчү менен. Биз жорна койбойт ден соолук. Биз айтып коебуз тилдөөчү мененчи, эң биринчи ден соолук дейбиз дагы. А бирок ошо ден соолук мындай айтканда дайыма экинчи, үчүнчү эмеде кетип калат да. Биринчи ойдо бизде кой болсо, кой аш болсо ошого чуркап кетесиз. Эмне десе, элим эмне дейт? Уят баш керек депчи. Бизде курнамыз көбөйүп кетти. А ошол кеткен курнамызга кеткен акчаларды өзүнүн ден соолукка жумшасак, биз сөзсүз түрдө эмне деп коет жанагы здоровая нация, здоровый дух дейт. Ошол үчүн нация эгер эл здоровый болсо, конечно, өнүгө турган эл ден соолуктуу болуш керек да. Деп мен ойлойм да. Эң туура. Алеге буну карындашым айтмакчы. Барбай турган жерге барып, анан хуже кылып, анан бара турган жерди унутуп коебуз. Жакшы, баягы айтып атпайбы, молдекебиз бар деп. Ошол түшүп барыптыр да. Ал болбосо, бияка айтпаса, 5 күндө жакшы болуп калат. Билмек эмес. Дебесе, карындашым келмек эмес да. Туура да. Эми сиз барып, Кудайдын эмеси болуш керек. Ооба, Кудайдын амири. Кудай жөнөтөт да ал кишини. Аллах болбосо, айтат го, шамал деле Аллах болбосо кыймылдабайт да, урбайт. Айымтөдөн ошо кызыма айткам да жакшы болбойт атты. Анан кызым айтыптыр да, ушундай бар. Мен аны түшүнбөптүрмүн. Ушул жакта ысык ушундай туздуу комната бар экен, ошол жака барбайсың. Аны мен түшүнбөптүм да. Туздуу десе эле мен тетиги кочкордогу тузду эстеп, анан ага кышындаган бар мага ажыр аябай устакта. Ооруп аткан баланы антып апарам деп койгом да. А көрсө ошону эле түшүндүрүп айтса эметме экен, анан болбой эле биз тиги депосун ага бардык. Анан ал диагнозун эметип туруп, анан ошол жактан жакшы болосуң деп жибердим. Азыр менин оюмча да,
Ошол экологияда болду. Бирок экологияга чейин ал бала жете эле болду да. Ата-энеси кандай? Ата-энеси да ошо экологияны жыттаганбы? Жыттап денеге сиңгенби? Ата-энеси баягы жашап атканда Эмеден болду бул? Грипп болду. Грипптен эле осложнение берди да, ошондой кирип жаман болот. Анан жакшы болуп калды грипптен. Ооба, жакшы болуп калды. Азыр эми бияка келип жакшы болду. 3 жол жаттык. Байымсага 3 жол жатып элдик, ошо жакшы болбойт. Жана бияктан уже мына адышкасы кетип болду жакшы. Көрдүңүздөр, урматтуу мен бир тууган ысык көлдүктөрүм. Демек, ысык көлдүн дагы айлана чөйрөсүндө экология кумтөр тияк-бияк болуп атып, билесиздер да. Мына ушул жерге келсеңиздер, ошол кумтөрдөн алган зыянды тоба кылдым, абалы Кудай уруп чыгат да, Кудайчы. То есть тазалап. Мына ар бир тешикте бул жер, ар бир денебиз бүт эле тешикте. Тешиктен кирет, жеп аткан азыктан кирет. А бул жерде как кислород да, жаңы бала төрөлөт, азыр төрөлсө деле баары кислород начар да. А бул жерде бай кислородду тазалап, будто сага подарок кылып койчудай да. Мен мактабайм бул жерди. Ал сиздердин ыктыярыңыздар, мени карасаңыздар, менде жашагым келет. Жашагым келет. Хотя бизге Кудай өзүнүн өлчөмүндөгү жашоonu берет. Ошондуктан жети дуан, кандай байбыз, кандай кыргыз эли чоң, тем более көп улуттуу. Ар улуттун ээлери бар, бул жерде акылмандар бар. Келиңиздер. Үйдө жата берсең, мисалы сасык болот деп коет, сасык тумоо, Хуже да хуже. Себептен постелиң дагы постоянно минет эте албайсың анычы. Келинчең да карайт, балким келинчең жатып калып сен карайсың. Лучше ошол постель эмес, ушул жакка келсеңиздер, мондай форма берип, керектүү форманы, тузга, жугунду, баягы туздар тартыла турган кийимдерди кийип, ушул жерге келип түшүңүздөр. Туз — это жизнь. Жизнь, хочу жить. Айбеке биякта. Айбеке кана? Кийин атасың. Мына менин Данчик кел, Даниярым. Кандай экен балам? Айтчы, эмнени сездиң? Ысык сездиңби? Тузду сездиңби? Кандай экен? Дем алыш кандай болду? Жакшы экен. Тез тердедиңби же акырын тердедиңби? Тез тердим. Кантип тердедиң? Мынтип айт. Ох деп айт. Ушинтип тердедиң да? Терди ачыкча шаштың да, Бүгүн карачы апабыз сулуу. Жакында апабыздын 5 жылдык концерти менен чогуу кайрымдуулук концерт кылып ушул. Ким күн нурун көргүс келбесин, туугандар. Келип коюңуздар 1-мартта. Соопчулук жакшы да. Сооп кылдымбы Аллах сага бере берет. Кыйналба, кыйналдым деп чөгүп кетпе. Бар деп көп кетпе. Бәрі Айнагүл bir карап коюп сулуу, Барлык энелер сулуу болсун ушундай. Барыңарга бүтүндөй кылып жаратып сиздерди. Айнагүл, ырда берейинби? Ырда берейин. Жарык дүйнө жашоо берген энекем дегендерди ырдап, мен Москвадагы театралдык, Шепкин аттагы театралдык окуу жайын өттүм. Ой, кандай сонун керемет. Көрсө, ошондон бери 35 жыл өтүптүр. 36 жыл. Убакыт тез өтөт, кымбаттуулар. Рахаттанып жашаш үчүн ден соолук керек экен. Мен дайым айтам ки, кызым, ой, мен кызым сулуу го. Тузга түштүңбү? Кандай экен туз? Сонун бекен же мазза бекен? Айтчы, сонун мазза деп. Тердедиңби? Ооба. Тез тердедиңби же акырын тердедиңби? Тез. Тез. Ысып кеттиң же сууп кеттиңби? Ысып кеттиң же ысыпы кеттиңби? Ысыпы де. Ысыпы. Териң ачып койчу. Дайны чыгып алып сен терди. Ооба, терди, терчи да кызым. Бул болсо Данияр болсо акырын тердейт. Немсе, бул болсо көл шал болуп тердейт. Мага окшойт, атасына окшош да. Жакшы. Чыгып, кымбаттуулар, жырга келип өзүңүздөрдү ойлоңуздар, ар бириңиздер. Эгер сен күчтүү болсоң,
Kızına жардам бересің. Күшті болсаң, ұлға жардам бересің. Күшті болсаң, барлық жардам бересің. Алсыз болсаң, саған керек болса ешкім қарабай қояды. Сен күшті болсаң, о, күшті болайын дейді, барлығы. Сен сұлу болсаң, мен де ақшымды қалай етілем дейді. Так что сұлу болыңыздар, ақылды болыңыздар. Біз сіздерді аябай жақсы көреміз. Айдосқа рахмат. Ушундай әрекеттен қараңыздар. Бәрібір орнына қойған бәрібір. Бұл музыканы жақсы көрген кішкен Айдос. Религия, өзіміздің ислам дінін жақсы көрген кішкен 5 вақ. Тағаджуд мақашын айтпағанда 5 вақ оқиды. Алхамдулилля. Қараңызшы бақы дәрі-дәрмектеріне барлығына рахмат, Айдос. Өмірің ұзын болсын, Аллах берсін. Сен келіншегің де жақсы кіші да? Келіншегі жақсы. Келіншегі жақсы еркектер бақтылы да? Алар тұпылым шығарса ділі ене да, енені рөлін атқарады. Аны бесе, құрматты айымдар және мазалат, қымбат болғандар. Менімен чоң болыңыздар. Әлбетте, денсаулық үшін біз емне ғана қылбаймыз, денсаулықты қашан сеземіз? Bir ғана ауырып қалғанда, жатып қалғанда. Ой, сасық тұма тиіп қалып тұр маңа. Мен ауырып қалдым. Маңа скорый керек, маңа дәрі-дәрмек керек деген анан. О, денсаулықтың қымбаттығыны ойлайды екенбіз де. Андықтан аға шейін Аллах берген үміт. Қандай айланды атай? Болды айланды. Анда білсе мен азыр тұз бөлімге баратам. Айва, спортсменмін да. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Tuzlu bölmöge bardım, Aydos inime joluktum. Manga densoluk berdi. Kандай siz? Жақсы болып қалдыңыз ба? Майja қарап қойсаң, ана сулы болып қалды. Вайже. Жоқ, айтпа, саламатсыздар. Мен кеттім деңіз. Келіңіздер деңіз. Жақсы болып шықты. Жақсы болып қалдыңыз ба? Алла разы болсын. Құдай шипасын берсе жеңілдеп қалдым. Қолдарын жақсы іштеп қал. Да, келіңіздер. Шипасын берсін сізге. Алхамдулилlah, орып алыңыз сізге. Жақсы барыңыз, рахмат. Мен рахмат кім? Осман. Неме, Айдос. Келмей қалам, мен рахмат майды. Құрмат тұрғандар, христиандықтар қандайсыңар? Сөз бөлімінден азы шықтым, азы қайра керем, себептен Я кайфую в Тузбольму. Приходите все в Тузбольму. Оно даст вам здоровье и жизнь. Чтобы жить хорошо, надо иметь здоровый дух и здоровый жизнь и тело. Мен сіздерді аябай жақсы көрем. Көрдіңдер деп алғанда коронавирус жоқ. Келіңіздер, 1 мартта концерт болады, қайырлы болады келіңіздер. Айнагүлді қолдап қойлы. Алхамдулилля, Аллах бәлкім әрекетте берекет, әрекетті өзде. Мұндай қабалашыңыз қалаймыз. Айнагүлдің көз ашылып қалса екен, соң қошы, жоқтында донор Түркияда, Германияда бар дейді, Құдай бұрса, әрекет болмасы. Айнагүлім, Құдай бұрса, о! Ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулуллах. Başka bir zamanda var. Кет. Шул жерге Айдос жигит туз бөлме ачкан экен. Мен да элдерден угуп келгем. Сустактарым ооручу, оту колум, эки колум ооруп келгем. Жакшы, 10 күн болду, бүтүп атат. Акыркы күнүм бүгүн түшүп чыктым. Жакшы. Массажы да бар. Ошо массажы да жакшы таасир берет экен. Азыр эки колум дагы жакшы болуп калдым, жеңилдеп калдым. Келгиле түз бөлмөгө, ден соолуңарга карап, ден соолуңарды оңоп кеткиле.